Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн өтө даамдуу жана өзгөчө назик үй шартында жасалган котлеталарды жасайбыз. Эң биринчи идишке батондун 5-6 бөлүгүн салып, үстүнө сүт куюп, жибитип коебуз. Андан соң уйдун этин эт тарткычтан майдалап өткөрүп алабыз. Биздин фаршыбыз даяр болду. Анан пиязды, чеснокту дагы эт тарткычтан өткөрөбүз. Андан соң жийген нандарды сүттөн сыгып алып, аны дагы эт тарткычтан өткөрүп алабыз. Баарын майдалап өткөрүп алдык. Эми тузду, кызыл мурчун, кара мурчун, жумуртканын агын, манка крупасын салып, фаршыбызды колубуз менен жакшылап аралаштырабыз. Фаршты аралаштырып алган соң, бардык фаршты алып, ушундай кылып кайра идишке ыргытып, 2-3 жолу ыргытып алабыз. Ошондой кылып алсак, фаршыбыз бири-бирине жакшы биригет. Андан соң котлеттин формасында кылып, тоолоктоп алып, унга оонутабыз. Бардык котлеттерибизди ушундай кылып даярдап алабыз. Биз котлеттерибизди даярдап алдык. Эми кооруйбуз. Табага суюк майды куюп, аны жакшылап кыстып алып, котлеттерибизди салып, эки жагын тең кызарта, орточо отто кооруп алабыз. Бардык котлеталарыбызды кууруп алган соң, аны казанга салып, же манты казанга салып, бууга 10-15 минутага демдеп коебуз. Андан соң картошкадан пюре дайындап алабыз. Картошканы кайнатып бышырып алган соң, аны суусун төгүп, картошканын үстүнө тузду, сары майды, сүттү куюп, эзгич менен эзип алабыз. Бардык картошкабызды эзип алдык. Биздин картошкадан жасалган пюре даяр болду. Биздин котлет менен пюрелерибиз өтө даамдуу болуп чыкты. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Сиздер менен болгон Алтынай. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазууну унутпаңыздар. Тамагыңыздар таттуу болсун.